Мына ошол жагымдуу сиздер уккан чыгармалардын бардыгын акындар жазып берет эмеспи? Аны сиздер дагы биз дагы жакшы эле билебиз. Мына ошол акындар бизде мейманда төрүбүздө орун алган чактары жазуучулар союзунун мүчөлөрү эке жекемтен жана ошондой эле Ак деңиз адабий чыгармачылык бирикменин жетекчиси Чынара Сарбагышева, мүчөсү Гүлжакан Мавлянова бизде мейманда. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мандатаңыздар менен куш келиптирсиздер. Кандайсыздар? Жаңы жылдык маанайыңыздар жакшыбы? Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайлык сиздерди. Жакшы. Мына ошол Ак деңиз чыгармачылык бирикмеси 2022 жылы кандай жылдардын катарын толуктады? Сиздер үчүн, акындар үчүн, сиздердин жеке чыгармачылыгыңыздар үчүн жана ошондой эле келе жаткан 2023 жылга дагы сапар алып келебиз. Бүгүн жаңылыктардын баарын сүйлөшөбүз, жыл жыйынтыгын кылабыз. Рахмат сага бизди чакырганың үчүн. Анан жалпы кыргыз элине дагы ушул жерден саламыбызды жолдой кетсек, анан сенин сурооңа түз эле жооп берейин. 2022 жыл аябай жакшы болду. Мисалы ушу Гүлжакан Мавлана эжебиз дагы китебин чыгарып, чыгармачылык кечесин өткөзүп, Мундузбек Кунасов деген акыныбыз дагы чыгармачылык кечесин өткөзүп, китебин чыгарып, ушундай жакшы. Анан да китептерин чыгарабыз деп даярданып атканда көп акындарыбыз бар. Анан эң башкысы биздин эки кызыбыз, обончу аткаруучу кыздарыбыз Айнура Абдрахманова, Венера Сагындыкова, мен үчөөбүз Аданада өткөн Түрк дүйнөсү жана поэзия музыка фестивалине барып катышып келдик. Анда бул тууралуу бардыгы тууралуу кененирээк маяк курат окшойбуз анда, Буйруса. Гүлжаканчы, негизи эле канча китептин авторусуз? Ал эми быйыл бир китебиңиз жарык көрдү. Негизи өзү ошо 4 китептин авторумун. Ыр жыйнак бардыгы. Ыр ичинде кара сөздөр бар. Кара сөз дагы барбы? Котормолорум бар. Анан кийин быйыл ошо 5-майда поэзия кечемди өткөрүп алдым. Элден баталайын деп бир аз жакшы болду баары. Ал китебиңиз кайсыл? Жашыл көпөлөктөр. Могул экен, элге да көрсөтүп коелук. Биз дагы жашыл көпөлөктөр, эмне үчүн жашыл көпөлөктөр эже? Маанисине карап калып коюлат го негизи. Ошо маанисин түшүнгүбүз келип атат, эмне үчүн жашыл көпөлөктөр? Бул эне менен баланын ортосундагы кусалык, сүйүү бар темасы, анан кийин өлүм менен өмүрдүн ортосундагы айырмалар, ушулар жөнүндө жан дүйнө. Жашыл көпөлөктөр бир табышмактуу ат окшойт анда. Эмне үчүн ким ойлоп тапты? Эмнеден улам жашыл көпөлөк деп атадыңыз? Жашыл көпөлөктөр кандай десем, жашыл көпөлөктөр ушу түш аяны болуп калды иши кылып ушундай. Түшүңүзгө кирдиби? Аян бердиби? Аян сыяктуу болуп келгенинен анан жашыл көпөлөктөр деп коюлду. Сонун. Чынар жеке, биз төмөндө тааныштырып атканда да Ак деңиз чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси, мүчөсү деп калдык. Мүмкүн көрөрмандарда дагы суроо жаралышы ыктымал. Ак деңиз тууралуу бир кыскача айта кетсеңиз, эмне болгон бирикме? Эми Ак деңиз баягы менин тарыхымда жазылып калды десем да болот. Мен Ак деңиздин жээгинде жүрүп калдым, Анталияда. Анан ошол жактагы калемгерлерден түзүлгөндө биринчи ошол жактагы кыздар. Анан бара-бара баягы айланып отуруп эле азыркы состав болуп калдык. Биз эми азыр Түркияда да бар, Москвада да бар, Кыргызстанда да бар мүчөлөрүбүз. Онлайн баягы пикир алышып ушундай. Анан акырында биринчи жөн эле бир WhatsApp группа болдук. Анан акырында баарыбыз чогулуп бири-бирибизге сиңишкенден кийин ушуну бирикме кылып эле алалы деп анан мыйзамдаштырып бирикме кылып алдык. Бирикмеде бак жалаң гана акындар? Жок, жазуучулар, аткаруучулар да бар. Оончулар, аткаруучулар. Максаты эмне болуп түзүлгөн? Максаты чыгармачылык менен эле аракеттенсек, баягы күч бирдикте эмеспи? Ооба. Биргеликте ушу адабиятка, маданиятка салым кошсок деген эле тилегибиз. Сонун. Ал эми Гүлжаканчы, негизи бул акындык дебесем дагы баягы сиздин эми жан дүйнөңүздө акындык өнөр бар, канча жылдан бери бул тармакта келатасыз. Бирок өзүңүз атайын өзүм акынмын деген нерсени сезген канча жыл болду?
эми жазып келатабыз. Жан дүйнөгө эмне келсе, туура келсе, акыл ойго калчап, анан ошонун ичинен жакшы пикирлерди уксаң эле сүйүнүп, ошо өзүң жөнүндө, ырларың жөнүндө жакшы пикир айтылып калса сүйүнүп каласың. Анан Кудайга шүгүр деп калам, акынмын деп азырынча айта албайм, жазып жүрөм. Калемгер болгонуңузга канча жыл болду анда? Калемгер болгоныма мен көп болду жазганыма, 86-жылдан бери жазам. Гезиттерге басылып чыккан, бат-баттан райондук, областтык гезиттерге басылып жүрүп, анан акырында ушу 2014-жылы биринчи китебим чыкты да. Ошондан бери жазып жүрөм. Мисалы ошол мезгилде жазганда башкача ойдо, башкача жан дүйнөңүздүн эргүүлөрүн жазсаңыз, азыркы учурда өзгөрүлдү болуш керек, Ооба. Азыр кыйла жоопкерчиликтүү өтө жоопкерчиликтүү сезем да. Ал убакта мындай эле шилтеп жазып жүргөм. Анан кийин барган сайын ошо мына чыгармачылык адамдарга биригип, Ак деңизге кошулуп, жазуучулар дүйнөсүнө келгенден кийин кыйла сезет экенсиң да. Ырдын темаларыңыз да өзгөрдү болуш керек анда. Ооба. Темадан биз эми бир аз кечирээк келдик. Сүйүү темасына көбүрөөк кайрыла албай жүрөм. Бирок келгенде жазылып кетет. Сонун. Чынар жеке, төмөндө айтып калдыңыз, биз ошол Түркия мамлекетине барып, атайын фестивалга катышып келгенбиз деп, бул тууралуу кененирээк айтып бериңизчи, бул эмне болгон фестиваль экен? Ошо Адана шаарында Чүкүрова адабиятчылар коому бар. Анын башчысы Халиса Текбаш деген айым. Ошол ар жылы уюштуруп жүрөт да, бул пандемия учурунда эле уюштурулбай калды. Ушу 7-си болду. Мен баягы бир жолу 5-сине катышып калдым эле. Андан бери шартым келбей барбай жүргөм. Анан бул 7-сине чакырганда дагы анан жаныма өзүмө дагы Кыргызстанда бир чыгармачыл адамдарын алып алайын деп анан чогуу бардык. Менин сүйүнгөнүм кыргыздар аябай ошол жерде көңүлдүн борборунда болдук. Себеби кыздар кыргызча кийинип алышып, чачпактарын тагып, бүкү тебетейлерин кийип, ушундай жакшы даярдык менен келишиптир эки кыз. Ошо фестивалдын жылдызы болушту десем жаңылышпайм да. Сонун. Кыргызстандан мына ошо үчөөңүздөр эле бардыңыздарбы же башка дагы барбы? Жок, Кыргызстандан Жолдошбек Моңголдоров. Ал ошо коомдун Кыргызстан боюнча башканы. Шаршембай Ажыбеков деген байке, оончу, ал да барды. Кыргызстандан ушу 4 барды. Түркия мамлекетинде эмгектенип иштеген кыргыздар да катышты. Акындар, котормочулар катышты. Бул акын котормочулардыкыбы же кимдер барышса болот бул фестивалга? Бул фестивалга жазуучулар, оончулар, аткаруучулар, акындар барып катышса болот. Ар жыл сайын өтүп турат. Ар жыл сайын өтүп турат. Көп мамлекеттен келди, быйыл дагы аябай жакшы. Ошолордун ичинде Кыргызстан өзүбүздү жакшы тарабыбыздан аябай көргөзө алдык деп ойлойм. Эмне деп аталат бул фестиваль? Түрк дүйнөсү музыка жана поэзия фестивалы. Сонун. Ал жактан эми сиздер ырларыңыздарды окуп бердиңиздер. Ооба, мен ырларымды окудум, кыздар ырдашты. Анан дагы бир нерсе, биз ар бир ырыбызды алып чыкканда түркчө, кыргызча жана түркчө алып чыгаттык да, башка мамлекеттерден айырмаланып. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, аларга жакыныраак болуш үчүн. Ошо котормочу кыздар балдар ошол жерден деле отуруп алып ырларды которуп атышты. Окуй турган ырларды. Айселе Көкөева деген белгилүү акын кыз бар, таанысаңар. Ошонун ырын ошол жерден которушуп которгон кыз өзү болуп чыгып окуат. Ушундай жакшы маанайда, ушундай жакшы эмеде келдик да, аябай жакшы. Көңүлдөрүбүз көтөрүлүп, ушундай жакшы болду. Сонун. Дагы да болсо биз тилейбиз ошол Кыргызстандын желеги кайсы тармагы болбосун, кайсыл өлкө болбосун, ошол жакта желбирешине биз азыр төмөндө дагы атайын сүрөттөрдөн көрдүк. Жалаң гана Кыргыздын желеги желбирип, башка өлкөдө Түркиянын Адана шаарында кыргыздардын бир сонун колдоосу менен желбиреп жатканын көрө алдык. Бизде дагы бул жакта туруп патриоттук сезимибиз козголот экен. Андыктан силерге дагы ийгилик каалайбыз. Мындай фестивалдардын дагы көптөрүнө катышып, биздин атыбызды ошол жака таанышканга себепчи болуңуздар дейлик. Ал эми сиздин өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга кайрылалычы.
Эми 6 жылдан бери баягы Анталияда жүрөм да, Түркияда. Анан мен жеке чыгармачылыгым азыр сагыныч, куса, ушулар эле эметип калды ушул темадан. Басымдуулук, Ошол жактан чыга албай, эже айткандай сүйүү деле баягы. Сүйүүгө кайрыла албай атпайм деп атпайм, мен деле ошо сүйүүгө кайрыла албай эле мекеним көздөн учат да, мекеним. Мисалы акындарчы азыр болуп жаткан, көзү менен көргөн, жүрөгүндө болгон, жан дүйнөсүнөн өткөн нерселерди жазышат да. Мисалы жөнүн гана ойлоп таап жазса болобу? Эми өнөр адамдар ар түрлүү болот экен. Мен сүйлөшөм, көп эмелер менен пикир алышам, ыр жазгандар менен. Кээ бирлер атайын бир тематика алып, ошону жазганга аракет кылышат экен да. Менде андай болбойт. Мен антип жаза албайм. Мен бир учурда келет ырлар, ошону кармашым керек. Кармабасам кетти. Ошону кармап, жалкоолонбошум керек да. Жалкоолонсом эле болду, кетип калат. Бир аз сайын ошону ырда алып жазайын, идеясы калат да, десең жок, ал биринчи келгенде эч качан болбойт. Жасалма болуп калат да. Мен да ошондой. Анан бирлер ушу тема алып жазгандар да болот экен, ушу теманы жазышым керек деп план коюп, менде андай эч болбойт. Мен эмнени жашасам ошол учурда, жан дүйнөм эмнени кабыл алсам, эмнени көрсөм, ошону жаза алам да. Жер жарылса акындардын жүрөгүнөн өтөт деп коет эмеспи? Кандай учур болбосун, сөз түрдө акын ошол нерсени илгеп, талдап, аралаштырып, аны бир нерсе кылып анан кагаз бетине түшүрөт болуш керек деп ойлоп турам да. Келиңиздер анда, мына ошол нерседен, жан дүйнөңүздөрдөн чыккан, жүрөгүңүздөрдүн түпкүрүндөгү сөздөрдү акбаракка түшүргөн, сөздүн гүлүн терип жазган ырларыңыздардан окуп бериңиздер. Эжеге эме берейин, кезек берейин. Эже, сиз окуңуз. Көйнөктү да жакасынан кетти. Рахмат. Алтынай. Учурдан пайдаланып, элимди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетем. Бар жакшы болсун кыргыз элимде. Ырды сүйөм, толгонуп, толгоо тартып, толуп ташып, толкуган эргүүлөрүм шыбыр чачып, келемин ыр дүйнөдө тамчы сымал, келечек океандай чексиз багыт. Жол алыс, күлүк кыял, ырга кумар, үркөрлүү жылдыз төлгө жолго тумар, үзүрү үзөңгүлөш улуу сөздү, үзүлбөс үмүттөрүм сезип туят. Үлпүлдөк назик сезим ырым күбө, үйрүлөм чындык үчүн жанып күйөм, үчилтик тамырыма даба болгон, ыр дүйнө сени сүйөм, чындап сүйөм. Бул ыр бүтпөс экен деп күтүп аттым. Жуп кылып коеюн? Жуп кылып. Мейли, келиңиз. Сен аялсың, сыр түйүнү жаңырып жагып келген, сыйкырына түркөйлүк жанып келген, назик дүйнөң батырып аалам сырын, өмүр улап дайрадай агып келген. Сен аялсың, жоктон барды жаратар сабыры күч, жомоктогу жаз, жай, кыш, күжүрмөн күз, таазим этер таманың бейиш алды, татынакай жуугазын мамыры гүл. Сен аялсың, маңдай жарган сүйүнүч шаңы сенде, махабаттын рахат даамы сенде, майрам сезип жашоону сүйүп жеңген, мартабалуу бакыттын баары сенде. Сонун. Ыраазычылык билдирем, абдан сөз түрдө ыр окуп жатканда, анын сөздөрүнө маани берет эмессиңби? Сөздөр бири-бирине айкалыш, уйкалыш, төмөндө айткан чындыгында эле сөздүн гүлүн терип жазган сыяктуу болсуңуз, эжеке. Ыраазычылык. Жынар эже, сизге кезек тапшыралык. Сен азыр айтып калганың баардык нерсе акындардын жүрөгүнө өтөт деп, анан ушундай бир учурда жашап атабыз. Баягы ушундай алдыга кетип калалы деп кете албай, кетип ушундай зама эмебиз деле, мамлекетибиз деле ошондой болуп атат да. Ошол учурда жазган ырымда кайрылуу. Өчүрбөй көөдөндөгү үмүттөрдү, көксөйлү алдыдагы бийиктерди, элине канын жанын арнай турган энелер, төрөгүлө жигиттерди. Кетирип максаты жок жылдарыңды, болбойлу убакыттын курмандыгы, коломто өз мекенин ыйык туткан энелер, өстүргүлө кыздарыңды. Ийгилик келип турсун улам жаңы, кейишке айланбасын өмүр таңы, аянбай кыргыз үчүн башын саяр, энелер жараталы мырзаларды, өмүрдүн
көктөп турсун жашыл жагы, жан дүйнө жоюлса дейм жакыр жагы, эртеңки келечектин эси болор, энелер тарбиялайт баатырларды. Адамды адам кылуу кымбаттагы, абир да жылдан жылга кымбаттады. Жашайлы акыл кенчти тумар тутуп, кылымды кезген кыргыз урпактары, кылымды кезген кыргыз урпактары. Ай, абдан сонун. Чын эле бул кайрылуу болуптур, Анда жуп кылбайлыкпы? Жуп кылып эми сүйжөндө бирок коеюн. Кайрылчы. Жие албай чачыраган ойлорумду, мен кимди жөөзүңдү ойлодумбу? Караңгы түндөн мага жылдыз болдуң, тартуулап тагдыр мага толгонууну. Толгондум ой түбүнө жете албадым, тагдырым табышмагың чече албадым. Жүрөккө батар жылдыз бир сен элең, жеткизбей үмүтүмдү сен алдадың. Алдадың үмүтүмдү, уштуң кеттиң, күндөрүм күңүрттөнөт сенсиз менин. Жылдыздан бир дайныңды сурайынчы, кайрылгын кайра артка келечегим, кайрылгын кайра баштан келечегим. Сиздерди ыр окутуп эле кооз эле келет го. Аразчылык эми буга чейин жаралган ырларыңыз ушунчалык керемет, сонун. Эми 2023 келе жаткан жыл дагы сиздер үчүн ийгиликтүү жылдардын катарын толуктасын. Бирок бардык эле адамзат карап көргөн болсок, жаңы жыл келе жатканда өзүнчө бир план деп коебуз го, түзүп, ойлонуп, ушул жылы ушул нерсени кылам, ушул нерсе болсун деген сыяктуу бир кичинекей болсо дагы бир анализ жүргүзөт экенбиз да. Мүмкүн сиздерде дагы ушундай болобу? Эже, сиз жооп бериңиз, сиздейм мен. Болот да, сөз болот да. Үй бүлөдө, бала чакада, жашоодо күнүмдүк бирдемени максат кылып албасаң кыйын эле да. Анан биз эми чыгармачылыкка кеч келсек дагы, аралашсак дагы ушул сөзсүз бир деме чийип алалы деп убактыбызды ушунчалык аяйбыз да. Текамда итерип коюп, анча анан ушу ырга көрүк аракет жасап жүрөбүз. Азыр эми башка темага да кайрылып, мен өзү поэмаларым деле бар, бир 3 поэмам бар, жакшы деген пикир уккам. Анан кийин ошол эми бир кара сөздүн бир повесть, аңгемелеримди тереңдетип иштейин деп жүрөм. Чынар, сизде жоопкерчилик чоңураак болуш керек. Анткени бирикмени алдыга жетелеш керек. Ал жакта дагы жакшы жаңылыктарды кылыш керек. Бирок өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда да артта калбаш керек. Эми бирикме жөнүндө айтып кетсем, төрайым Айсалкын Сыдыкбекова да эже ушу көп жүгүн көтөрүп келатат да эже. Ошон үчүн эжеге чың ден соолук, албан ийгиликтерди каалайм. Эже ушу көп жүгүн тартып келатат. Мен дияктан эле мынтиш керек, антиш керек деп эле койгон болбосо, алыс адамдын жардамы деле аз. Анан группадагы баягы кыздар, балдар баары эле аракетчил, баары эле мыкты, ал жөнүндө айтсам. Анан эми жеке өзүм жөнүндө айтсам, баягы адамдар муну кылсам, аны кылсам, буга жетишсем дей берет эмеспи? Анан бул пандемиядан көп ой тилектер өзгөрүп кетти да мендечи. Баягы ушуну кылышым керек, мынтишим керек дегендерден бир аз эметип калдым. Тартынып калдыңыз. Эң башкысы баягы ден соолук, анан ааламда тынчтык болсо экен деп эң биринчи ушуну тилечи болдум да. Же баягы жаштагы өйдөргөндө ушундай ой, эмелер, пикирлер өзгөрүлөбү, ушундай баягы муну кылыш керек деген пландан биринчи жок, тынчтык болсун, ден соолук болсун. Андан кийин ошолор баары болсо, менин алдыма койгон бир максат пландарым ошондо гана иш жүзүнө ашат экен да, аткарылат экен. Болбосо жан дүйнөдө тынчтык болбосо, эл жерде тынчтык болбосо, эч нерсенин баягы жыйынтыгы да болбойт экен да. Чачыранды дүйнө, чачыранды ой болот экен. Сизге бардык телекөрөрмандар 100% кошулат болуш керек. Сиздерге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирелик. Дагы да болсо биздин өзүңүздөрдүн гана жан дүйнөңүздөгү нерсе эмес, биздин дагы жан дүйнөбүздөгү ой толгоолорду китеп бетине түшүрүп жүрө бериңиздер дейлик. Сиздердин ырыңыздарды окуп алып, биздин жашообуз бир сүрөттөлгөн сыяктуу болуп калат да. Андыктан сиздерге эркин микрофон сунайм. Бул жакканча келиңиз. Мүмкүн калуу тилек айтаарсыз, кайрылуу айтаарсыз, мүмкүн салам жолдойсуз дегендей.
Кымбаттуу кыргыз элим, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Элибизде тынчтык болсун, өсүп өнө берсин, ийгиликтер көп болсун, ынтымак болсун, эч качан жамандык болбосун. Согуш аламаттарынан, жер кыймылынан, суу ташкынынан, ар кандай балелерден Кудай Таалам өзү сактасын. Эли журтумда дайыма тынчтык болсун, жакшылык болсун. Чынарайым. Кадырман кыргыз калкымды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетмекчим. 2023 жыл жалаң жакшылыктын жылы болсун. Анан ушу Алтын айга жалпы эле СТВ каналынын жамаатына чыгармачылык ийгилик, чың ден соолук, ушу бизди эстеп, бу эфириңерге чакырганыңар үчүн да терең ыраазычылык айтып кетмекчимин. Ачыл билдиребиз, бул таңкы лайв көрсөтүүсү анын алкагында бизге келген сонун эжекелерибиз болду. Акындар мына ошол жан дүйнөсүнөн чыккан жакшы аруу тилектерди китеп бетине түшүрүп келе жаткан жазуучулар союзунун мүчөлөрү, Ак деңиз чыгармачылык адаби бирикменин жетекчиси Чынара Сарбагышева, мүчөсү Гүлжакан Мавлянова эжекебиз болду. Ал эми биз көрсөтүүбүздү анан аруланталык. Бизде жакшы кабыл тилектер орун алган, жакшы сиздер үчүн даярдалган пайдалуу кеңештерибиз, кызыктуу фактыларыбыз алдыда. Жана ошондой эле сиздерге атайын белек тартуулайбыз бир нече көз ирмемден кийин. Жагымдуу музыкалык чыгарма бардыгыбыздын жан дүйнөбүзгө бир жакшынакай ээргүү тартуу боласың.